Allah subhanahu wa ta'ala siz menen bizdi jokton bar kıldı. Düğünü ahirette baktılıq olsun dep siz menen bizge Allah Taala İslam dinin berdi. İslam dininde hükümdör Allah subhanahu wa ta'ala hükümdörü. Allah Taala'nın hükümdörü üçke bölünür. Birincisi adamdın ibadat badani, ibadat mali, ibadat murakkab da koyup adamdın denezine tiyişeyle Allah subhanahu wa ta'ala hükümdörü var. Mındaç aytkanda dene menен atkarap turgan Allah'tan hükümdörü var. Misal üçün namaz. Oşondoy эле Allah Taala'nın hükümdörü var. Mal menен эле, baylık menен atkarılan ibadatları var. Al zeket. Misal üçün. Alemi maldağı jana jandağı ekөө birigip turup atkara turgan ibadat bul umra jana acılık, jana Allah jolunda күрөшүү. Mına siz menen bizge karаңыздар Allah subhanahu wa ta'ala mümkünçülük berip atat. Eki nerse birikken ibadatты atkarууга Allah Taala mümkünçülük berip atat. Денебиз менен, күчүбүз менен дагы жана малыбыз, байлыгыбыз менен дагы аткарууга Allah Taala mümkünçülük berip atat. Allah'a çeksiz mактоо şükürlөрдү айтайлы. Эгерде бул умрабыздын аркасынан дагы умралар боло берсин десек, бул жакшы амалдардын аркасынан дагы жакшы амалдар боло берсин десек, биз шүгүр айтууну токтотпойлу. Бирок урматтуу мусулман муртаганда шүгүр айтуу бул тил менен жетишсиз да. Шүгүр айтуу качан толук болот билесиздерби? Шүгүр айтуу ошол амалга Allah Тааланын өкүмдөрү, кандай өкүмдөр бар болгон болсо, ошол өкүмдөрдү тил менен, дене менен туура иштетип, ошол өкүмгө шүгүр кылуу бул толук шүгүр болот да. Мына кече сиз менен биз тавафтын фазилеттери туурасында, анча-мынча тавафтын маселелери туурасында сабак кылдык элек. Бүгүн айттык элек, ошондон бир-эки хадисти улап туруп, бир-эки маселени улап туруп, не кылабыз? Сиз менен биз дуа маселесине, иншалла, дуанын фазилеттерине, дуанын адептерине өтүп кетебиз. Пайгамбар алейхиссалату вассалам бул жерде өзүнүн эйик хадисинде айтат: "Иннама жу'илат таваф бил байт ва байна сафа вал марва ва рамил жимар li iqamati zikrillahi taala." Урматтуу мусулман бир туугандар, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам мындай дейт: Байтуллада таваф кылуу жана Сафа Марванын ортосунда саи кылып чуркап амал кылуу жана билесиздер ажылыкта таш атуу амалдар бар. Бул амалдардын баардыгы тек гана Аллах Тааланын зикирини тургузуш үчүн өкүм кылынган амалдар дейт. Мындайча айтканда, урматтуу мусулман муртагандар, сиз менен бизге азыр тиешебиз умурада некен таваф жана Сафа Марва. Бул ортолорунда сиз менен биз зикир, дуа, анан Куран тилават менен алектенгенибиз өтө Allah subhanahu wa ta'alага тавафу жана Сафа Марванын ортосундагы саи кылып амал кылуубуз Аллага өтө жагымдуураак болот. Өтө жагымдуураак болот. Караңыздар, таваф. Тек гана бул Байтулланын айланасында таваф кылышылып, бул Аллах Тааланын зикирин тургузуш үчүн кылынган. Сиз менен биздин тилибиз Allah subhanahu wa ta'ala'nın zikri менен алектениш керек экен. Таваф учурунда. Ал эми келиңиздер дагы бир хадис, анан кийин иншалла дуага өтөбүз. Тавафтын ичиндеги кайсы амалдар эң Аллага жагымдуу экенин иншалла анан кийин айтып өткөбүз. Дагы бир башка бир хадисте келет, караңыздар: "Истаксиру минат таваф бил байт." Байтуллонун айланасында таваф кылууну, Байтуллодо таваф кылууну силер көп кылгыла. Көп кылгыла. Fa innahu aqallu shay'in tajidunahu fi suhufikum yawmal qiyamah. Анткени кыямат күнү амал китебиңерде эң эле аз тапкан амалдар булар таваф амалдары болот дейт. Таваф амалдары болот. Анткени сиз башка амалдарды Кыргызстанда деле өзүңүздүн эли жериңизде деле кыла алат экенсиз да. Бирок тавафты башка жерде кыла албайт экенсиз да. Башка бардык амалдар тапсаңыз болот. Туура 100 миңге эсе көбөйбөйт. Бирок ар бир амалды кылсаңыз болот, тапсаңыз болот экен ал жактан. Бирок сиз менен биз тавафты Кыргызстандан таба албайт экенбиз. Ошон үчүн бул жерде пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам хадисте айтат: "Тавафты көп кылып калгыла.
Antkeni kıyamet günü amal ketebengin içinden en ele az tapkan amalыңар bul tavaf bolуп эсептелет. Ошон үчүн мен кече да айтканмын, дайым айтамын, урматтуу мусулман туугандар. Siz menen биздин бир да күнүбүз бир тавафсыз өтпөсүн. Жок деген эрте менен бар, бир таваф кылып коелу, жок дегенде. Болбосо өзүбүздүн мүмкүнчүлүккө жараша канча таваф кылып алсак, таваф кылганга иншалла баардыгыбыз аракет кылайлы. Анан бир да күнүбүз Байтулло жака барбай, Байтулло жака кадам койбой, мейманканада же наркы сырткы бырткы зыяраттарда өтүп кетпесин да. Сиз менен биздин күнүбүз. Ошого бекем жүрөктөн чечим чыгарып, иншалла кыямат күнү өкүп калбай турган болойлу да. Аллах субханаху ва таала, Аллах таала Кур'ан-ы Каримде билесиздер да. Сумма латусалунна яума идин анин наим. Кыямат күнү болгон кезде эмне кылат? Соң сөзсүз түрдө адамдарды сурарлар. Алла берген нияматтардан. Сөзсүз түрдө сураласыңар деген мазмун. Аллах таала берген нияматтарынан сурайт. Сиз менен бизден кыямат күнү сурайт да. Сени деген Кабатуллоодо, Байтуллонун жанында 10 күн, 12 күн ибадат кылууга мүмкүнчүлүк берилген эле. Кана бисмилля амал кетебин аччы депчи. 1 январдан мисалы 10 январга чейинки күнүңүз, же болбосо 5 январдан 15 январга чейинки күнүңүз да. 1 январ машалла 3 таваф. 2 январ машалла 1 таваф. 3 январ машалла 4 таваф. Машалла кетип атат да белектер, сүйүнүп атасыз да. 7 январ пустой. Эми өкүнөсүз, урматтуу мусулмандар. Сиз 1 таваф кылгандыгыңызда өкүнөсүз да. Аттың досум жанында жүрүп 2 таваф кылыптыр. Мунун даражасы кичине өйдөрөк болуп кетти депчи. Туурабы? Ал эми биз эгерде таптакыр эле ушул жерде Кабатуллонун жанында туруп эгер тавафсыз өткөрүп жүрсөк, Кабатуллого барбай мейманканада 5 намаз окуп өткөрүп жүрсөк, же сырткы конок зыяраттарда жүрүп өткөрүп жүргөн болсок, анда сиз менен биз сөзсүз түрдө өкүнүп калабыз, урматтуу мусулмандар. Ошого иншалла бекем ниет кылайлык Кудайым буйрса, бир күнүбүз Байтуллого барбастан өтүп кетпесин, бир да күнүбүз, Ар бир күнүбүз Байтуллонун айланасында кадамдар менен кооздолуп турган болсун кыямат күнү, ар бир күнүбүз. Анан урматтуу мусулман туугандар, ушул жерден эстегенде кошумча айтып кетейли. Бул адам тажрыйбадан алынган нерсе. Эгерде сиз менен биз умра сапарында эгерде өзүбүздү колдон келишинче ибадат менен чарчата турган болсок, колдон келишинче ибадат менен чарчатсак, жакшы амалдар менен алектендирип чарчаткан болсок, анын рахатын, урматтуу мусулман туугандар, Маназ аэропорттон конуп жаткан анын рахаты сизге сезилет. Өмүр бою анын рахаты күнүгө обновление болуп турат. Охи, Кабатуллонун жанында тавафымчы. Охи, замзам суу ичкендеги рахаттарчы депчи. Эхи, жана менен Макам Ибрахим тушунда намаз окуганымчы. Жанагы намаз окуганда, алакан жайганда көздөн жаш чыккан дуаларчы. Таваф кылып жатып чарчап рахат алганымчы. Деп сиз менен бизге күнүгө, ички дүйнөңүзгө рахат тартуулап турат Алланын фазили менен. Эгерде не өзүңүздү ибадат менен чарчатып, өзүңүздү ибадат менен алектендирген болсоңуз, кокустан тескерисинче өтүп кетти да. Тияка конокко кеттиңиз, бияка эс алган кеттиңиз, тияка зыяратка чыгып кеттиңиз, эс алдыңыз, уктадыңыз, жүрдүңүз, турдуңуз, бастыңыз, базар аралап кеттиңиз, кыскасы сиз ибадат менен эмес, ибадаттан тышкаркы нерселер менен убактыңызды өткөрүп алдыңыз. Сиздин кыжалатчылыгыңыз бияктан кетип кетпей башталат, Маназ аэропорттон кыжалат башталат. Кийин кайрадан ушул жака келип, ошол кемчиликтин баарын толуктап кетмейинче кыжалат күнүгө сизди жей берет. Күнүгө кыжалат жаңырып берет. Андан дагы сизге досторуңуз жолугуп калган учурлар болот. Досум, канча жолу умра кылдың? Айша мешти канча жолу чыгып келдиң? Билбейм, чыккан деле жокмун. Десеңиз, мисалы үчүнчү, досуңуз айтат, сен канча чыгып келдиң десеңиз, 7 жолу чыгып келдим, 5 жолу чыгып келдим, 10 жолу чыгып келдим деш мүмкүн да. Досум деле кетир деле 14 күнгө убактысын, акчасын, андай деле менде деле жөндөн бар эле, баса турган бутум бар эле, ден соолугум деле бар эле, жаштыгым деле бар эле, каруум деле бар эле. Аятың дейбиз, ал кыжалатчылык эми сиз менен бизди жей берет да. Ошого урматтуу мусулман туугандар, сиз менен биз не кылайлы, Кудайым буйруса,
siz menen biz. Umra jönündө tema болгондо эле siz menen biz. Allah'ın aldında dagы мындай жүзүбүздү жарык кылып тура ала тургандай, умра жөнүндө сөз болсо, siz menen biz ушул умра күндө эстеп рахат ала ала тургандай деңгээлде иншалла мужахада кылайлы. Man jahada fa innama yujahidu li nafsi. Kim al özünün nafsına karşı durup güreşip hareketlengen bolsa al özünün nafsısı üçün, özünün paydası üçün dedi. Allah Taala'nın mücahadasına muhtaç emas dedi Allah Taala Kur'an-ı Kerim'de. Allah Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem başka hadisler el mucahidu man jahada nafsahu. Çınığı mücahid kim? Çınığı mücahid bu. Özünün nafsısına karşı güreşebilgen adam ki. Oşoğa inşallah nafsıya karşı güreşeyle kolay bulursa. Ana normatlı Müslüman bir tığanlar umrayke ayttık. Tavaf amalı söz türü darat menen bolot. Anı içinde 3 amal men alekteнгенге bekem hareket kılaylı. Je Kur'an okuylu, je tasbih, zikir tolturaylı, tesmi alıp, tesmi yok dele bolur. Tesmi alsanız kişinin akuratlırak da grammatlırak. Emneler kılınmadat, emneler kılınmaydat, kança kılınmadat, göz ömeli bolot da. Anan üçüncüsü ne? Dua. Kur'an tilavat, zikir, dua. Bu tavaftın içindeki en жақшы көрүнгөн amallar. Mına hurmatlı Müslüman bir tığanlar, siz menen biz dua kabul bola turgan, tooba kabul bola turgan жердебиz. Bugünkü sabaktın teması dua. Allah Subhanahu wa Ta'ala dua turasında aytat: "Udu'uni astajib lakum." Maga dua kılıp kayrılgılar, sizlerin duaňarga жооп берип, duaňardy kabul kılam deydi Allah Ta'ala. Peygamber aleyhissalatu vesselam aytat: "Ad-du'a huwal ibada." Dua kılı bul özü ibadat deydi. Dua kılı bul ibadat. Allah Ta'ala başka Kur'an-ı Kerim başka ayetinde aytat: وَقَالَ رَبُّكُمُ دُعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ. Sizlerin Rabbuňar Allah Subhanahu wa Ta'ala aytıp jatat dep ne Kur'an-ı Kerimde Allah Ta'ala ayetini alып keladi. Maga dua kılgılar, sizlerin duaňardy kabul kılam. İnnellezîne estekbirûne an ibadati sayedhulûne cehenneme dâhirin. Çındığında menin ibadatımdan tekeverlengenler sözsüz türde alar kor bolgan abalda tozoko kirişet degen ayet tap keladi. Uşul jerde an ibadati menin ibadatımdan tekeverlengenler degenin tafsirinde ay an duai maga dua kılıdan tekeverlenip dua kılbastan adam başka bir akıllı menence, gücü menence, oyu menence, tanışı menence, tecrübası menence bu neseni işte çeçi alam. Adam tekeverlengen adamlarga Allah Subhanahu wa Ta'ala ne deydi? Alar sözsüz türde korboğuna avalla tozokka girişet. Dua kılbay koyu bul Allah Subhanahu wa Ta'ala bu insan Allah'a dua kılbay koysa Allah alıp bendesin jaman köre turmak turmusanlar. Gelingizler emi dua turalı. Abu Hurayra radıyallahu ta'ala anhu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den rivayet kayıt oladı. Man ruzika khamsan lam yahrum khamsan. Kaysıl bir insanga 5 yaxşılık berilgen bolsa, anın arkasından aga söz türü 5 yaxşılık beriledi. Mundayça aytkanda kaysıl bir insanga 5 yaxşılık berilgen bolsa, anda al bir 5 yaxşılıktan kurgalıbayt deydi. Başka 5 yaxşılıktan kurgalıbayt. Birincisi man ruzika şükür lam yahrum ziyada. Kaysıl bir insanga Allah Taala şükür kılуу niyamatını bergen bolsa, şükür kılуу sıfatını bergen bolsa, şükür kılуу tildi, şükür kılуу jüröktü bergen bolsa, al insanga niyamatların göğüsünün al insan kurgalıbayt. Allah Subhanahu wa Ta'ala'nın aytkan ayatına ko'ra: "La in shakartum la azidannakum." Eger sizler şükür kılgan bolsoňor, sözsüz albatta sizlerge Allah Taala aytat, sizlerge öýtüp berem. Allah Subhanahu wa Ta'ala'nın bergen niyamatına şükür kılıp bu niyamatların göbeyüsüne sebep olur. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'nin hadisi var bilesizler. Kaysı bir adamga 4 nerse berilgen bolsa, aga dünya ahiretin yaxşılığı berildi de. Ne Allah Ta'ala'nı şükür aytuvchi, Allah Ta'alaga şükür til, Allah Ta'ala'nı esleuvchi til, şükür aytuvchi jürök. İbadatqa sabır kılıuchu dene qarаңыздар. Bu ne? Dünya ahirette жақшылық berilip al insanga deydi. Emi hurmatlı Müslüman bir ikinci nerse ne eken? İkinci nerse. Man ruzqa sabr lam yahrum as-sawaba li qawli ta'ala. Alemi qaysı bir insanga
sabır kılуу sıfatı, жөндөмдүүлүгү, niyamatı berilген bolsa, anda al savaptan kurgalbayt. Soğuptan kurgalbayt al insan. Allah Taala'nın Kur'an-ı Kerim'de mınday aytkan ayat var. İnnemâ yuvaffas sabirûne acrahum bi gayri hisab. Çındığında tek kanda sabırlılar kıyamet günü acırların, sıyrıkların hesap hesapsız alışat. Allah Subhanahu wa Ta'ala'nın aldığında üç türlü adam. Soğuptu hesap hesapsız alışat da. Oşonun birösü sabırlı adam. Üçüncü nersen ne? Men ruziqat tawba lem yahrumil kabul liqavlihi ta'ala ve huvellezî yakbalu tawbeten ibadih. Qaysı bir insanga Allah Subhanahu wa Ta'ala tawba kılууга mümkünçülük bergen bolsa, tawbası kabul boluudan al insan kuru kalbayt deydi. Allah Ta'ala siz menen bizge şükür kılууну maydanına alıp geldi. Tawba kılууну maydanına alıp geldi. Sabır kılıp Allah Ta'alaga jetүүnү maydanına alıp geldi. Bereşendүүлүk kıla turgan maydanга alıp geldi. Keçirimdүүлүk kıla turgan maydanга alıp geldi. Jumşaktуулuktu alıp kete turgan maydanга Allah Subhanahu wa Ta'ala alıp geldi siz menen bizdi. Uşul жерден ne kılaydı? Tawba kılıp kalaydı. Qaysı bir insanga tawba kılуу mümkünçülügü berilse, al insanga deyip Allah Subhanahu wa Ta'ala tawbasının kabul boluusu dagı aga beriletken de qarаңыздар. Allah Ta'ala Kur'an-ı Kerim'de aytat, Allah Subhanahu wa Ta'ala özünün pendelerinin tawbalarını kabul kılat. Mına hormattуу Müslüman büyütüganдар, dördüncü nerse emne dese, qaysı bir insanga istiğfar kılуу, Kuday Ta'aladan keçirim suroo berilgen bolsa, al adamga keçirim dagı beriliptir. Keçirim suroo berilgen bolsa, al adamga keçirim dagı beriliptir. Allah Ta'ala Kur'an-ı Kerim'de "İstagfiru rabbakum innehu kana gaffara." Sizler özüңөр durup Rabbыңardan istiğfar kılıp, keçirim surap, keçirim talap kılgıla, şındığın Allah Ta'ala çeksiz, köp keçirүүчү Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alemi hormattуу Müslüman, 5. nerse emne dese, kimge dua kılуу mümkünçülüğü berilgen bolsa, aga kabul boluu da koşa mümkünçülüğü berilipti. Allah Ta'ala Kur'an-ı Kerim'de "Udu'uni astajib lakum", dua kılgıla, dua kabul kılan. Mına hormattуу Müslüman büyütüganдар, uşul jerde 3 nersege toktolup keteyli. Albatta şükür, sabır hem toktolsok kenen nerse, bирок siz менен biz toktolup kete turan nerse, tawba kılуу, Kuday Ta'aladan keçirim suroo, dua kılуу maselesine toktolobuz kişine. Allah Subhanahu wa Ta'ala Kur'an-ı Kerim başka ayatında aytat, "Ya eyyuhellezine amanu tubu ilallahi tawbatan nasuha." Ey iman keltirgenler, sizler Allah Subhanahu wa Ta'alaga, Allah Ta'alaga tawba kılgıla, tawba nasuha. Umar radıyallahu ta'ala anhu aytkan tawba nasuha emne dese, tawba ihlas degen. Çin жүрөктөн Allah Ta'ala'nın razılığı üçün tawba kıllar degan. Alemi tawba ihlas, tawba nasuha kanday bolot dese, tawbanın 3 şartı bolot eken, oşol atkarılsa al tawba kabul bolot eken. Egerde al tawba Allah Subhanahu wa Ta'ala'nın hükmüne tiyешелүү bolgon bolsa. Alemi pendenin hükmü da pendenin akısına, Allah Ta'ala'nın akısına tiyешелүү bolsa 3 nerse eken da. Egerde pendenin akısına tiyешелүү bolgon bolsa anda 4 nerse eken. Qarаңыздар, Allah Subhanahu wa Ta'ala'nın akısına tiyешелүү 3 nerseni aytaylı, oşoga koşmuşça 4-üncü nerse birli nerse bolot da. Dua, tawba kabul boluş üçün, birincisi Allah Subhanahu wa Ta'ala'dan kılgan günöölörüzgө ökünüp keçirim suroo eken. Ökünүү menen keçirim suroo eken. Kançalagan siz menen biz tünüz, günüz öttü, balkim ibadatsız öttü, balkim kanday gündör menen tündör menen öttü. Her kim özüme malum, Allah'a malum. Oşoga siz menen biz Allah Subhanahu wa Ta'ala'dan oşol gündörüzgө, oşol tündörüzgö, oşol süylөгөн сөздөрүбүзгө, oşol караган көздөрүбүзгө, oşol уккан сөздөрүбүзгө, ушундай нерселерге не кылайлы? Баскан кадамдарга, кармаган колдорго, oşol tawba кылып Allah Subhanahu wa Ta'ala'dan keçirim сурайлы өкүнүп. Экинчиси келечекте кылбайын деп жүрөктөн чечим чыгарайлы. Üçüncüsü oşol gününü bugünden başlap toktatoylu. Mına emi Peygamber aleyhissalatu vesselam hadiste aytat,
At-taibu min zambi kaman la zamben la. Günөөсүнөн чын жүрөктөн тооба кылган адам күнөө кылбаганга барабар. Allah subhanahu wa ta'ala Kur'an-ı Kerim başka yerine ayet: "Oma ya'mal su'an aw yadhlim nafsahu thumma yastaghfirillaha yajidillaha tawwabar rahim." Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de kaysı bir insan öz canına öz zulüm kıla alsa, günah kıla alsa, hata iş kıla alsa, keyin Allah subhanahu wa ta'aladan keçirim surap tövbe kılgan bolsa Allah Teala'nı tövbe kıluvçu abalda tavap deydi. Эми урматтуу мусулман биртугандар, ушул эле 3 нерсеге пенденин акысына тиешелүү нерсеге тооба кылып аткан болсок, ошого тиешелүү күнөөгө тооба кылып аткан болсок, анда 4-чү шарты эмне экен? 4-чү шарты ошол адам менен мамилени оңдоо. Эгерде гыйбат кылган болсок, кечирим сурайлы, бир нерсени алып койгон болсок, берейли, жакалап койгон болсоңуз бар, кечирим сураңыз, урушуп кеткен болсоңуз бар, кечирим сураңыз. Ал адам менен кечиришмейинче Алла кечирбейт. Ошол нерсени эске алып коелу да. Пенде менен болгон пенденин акысын Алла Таала кыямат күнгө инсанга бул дүйнөдө өлөргөнчөктү кечиргенге мүмкүнчүлүк берет. Болбосо кыямат күнү экөөңөр кечиришмейинче Алла субханаху ва таала адилеттүү экөөнүн ортосуна таштап коет. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям өзүнүн ыйык хадисин айтат, билесиздер. Билесиңерби, банкрот болгон адам ким депчи? Сахабалар айтты, кыямат күнү банкрот болгон адам билесиңерби деди. Сахаба радиаллаху анхумдар пайгамбар Аллах эч жакшы билет деди. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтты, кыямат күнү амалы жок барып калган адам эмес деди. Балким көп орозо менен, көп ибадаттар менен, көп жакшылыктар менен, көп умра ажылык менен барган болушу мүмкүн. Ошондой эле жакшы амалдар менен келет деди. Бирок ар тараптан ал адамдан акы талап кылган адамдар да болот деди. Ар тараптан акы талап кылган адамдар болот. Шатамани хада, бул мени сөккөн болчу, бул менин каным төккөн болчу, бул менин аброюм төккөн болчу, бул мындай кылган болчу дегенде, сага могу сообу, сага могу умрасы, сага бул ажылыгы, сага бул намазын сообу, бул сага зекеттин сообу, бул сага үшүрүнүн сообу, бул сага садакасын сообу деп отуруп, сооптуу амалдардын бардыгы таркатылып бүтөт экен да. Бирок ошондо дагы да арызданып, дагы акы талап кылып турган инсандар дагы эле түгөнбөйт экен да. Ошондо Алла субханаху ва таала адилеттүү не кылат? Алла субханаху ва таала ал инсандын акы талап кылып аткан инсандын бардыгы күнөөлөрүн тиги инсанга жүктөйт. Ошентип акысын алып берүүгө туура келет. Натыйжада пайгамбарыбыз айтат, жананча сооптуу амал менен келген инсан соопторун таркатып бүтүрүп, Алла жетпей калып башкалардын күнөөсүн алып, тозоктук өстөй кирип кетет деди. Мына ушундан өткөн банкрот адам жок деди. Ушундан өткөн банкрот адам жок деди. Ошого урматтуу мусулман биртугандар, сиз менен биз мына бул жарык дүйнөдө ажал сиз менен бизге кекиртекке келип калганга чейин тообалардын эшиги ачык. Тообалардын эшиги ачык. Өзгөчө мына тообаларды кабыл кылдырып кала турган жайда отурабыз. Тообаларды кабыл кылдыра турган, дуалар кабыл боло турган ибадаттын майданында жүрүп жатабыз. Периштелер сиз менен биздин дуаларыбызга амин деген жерлерде жүрүп жатабыз. Сиз менен биздин кадамдарыбыз пайгамбарлар баскан 124.224 миң пайгамбар таваф кылган кадамдарда мубарак, ыйык, берекелүү тавафтын пайгамбарлардын кадамдарында кадамдарыбыз жүрүп жатат да. Ошого чын жүрөктөн ниет кылайлы, Алла, мен ушунча канча ката кылдым, билемин, билбеймин. Ошонун баарына чын жүрөктөн тооба кыламын. Өмүрүмдүн акырына чейин ошону кылбаганга Алла жардам бер, мүмкүнчүлүк бер депчи. Чын жүрөктөн Алладан тооба кылсаңыз, Алла Таала жүрөгүңүздү чыгарып туруп, тазалап туруп кайра салып койгондогудай сизге сезимдер орнойт. Жакшылыкка болгон умтулуу пайда болот. Күнөөгө болгон жиркенич пайда болот. Башкадан кой кечирим сурайын деген ниет пайда болот. Ошондон кечирим сурайынбы деген сезимдер жоголот. Ошону койчу, ошондон барып, ошого мамиле курамбы деген нерселер жоголот. Не болот? Сиз менен биздин жүрөгүбүздү Алла субханаху ва таала тазалап, сиз менен биздин келечекке жакшы амалга болгон каалоолорду Алла субханаху ва таала жүрөгүбүзгө пайда кылып берет.
Ошого урматтуу мусулман муртугандар, Алладан кечирим сурап калайлы, күнөөлөрүбүзгө тоба кылып калайлы, дуа кылып калайлы. Дуа кыла турган майдандабыз. Анан дуа кылууда урматтуу мусулман муртугандар, негизинен дуа кылуу боюнча аябай узун, бирок сиздерге эң бир өтө бир маанилүү жерге токтолуп кетейли. Дуа кылууда биринчи сөзсүз түрдө Аллах Тааланы мактайлы. Ya Allah sen keçirimdүүсүң, ya Allah sen meримдүүсүң. Сага ишенип таянып дуа кылып атам, сен бул дуама сөзсүз жооп бересиң. Сен дуамды кабыл кылууда сен үчүн кыйын эмес, ya Allah. Бул кажат маселем чечүү сен үчүн оңой эле, ya Allah. Ya Allah sen ар бир адамдын дуа кылган дуасын кабыл кыласың, угасың, жооп бересиң, ya Allah. Сенин жооп берүүңдө сага эч ким тоскоолдук кыла албайт. Сен ошо дуаны кабыл кылуунун чечимин чыгарсаң, эч ким ага каршы чыга албайт, ya Allah. Сен бүткүл аламдын падышасысың, ya Allah. Бүткүл ал дүйнө акыреттин бактылыгы сенин колуңда, бактысыз сенин колуңда, ya Allah. Allah менен сүйлөшөйлү. Allah Subhanahu wa Ta'ala мактайлы. Чексиз кудуреттүүсүң, кечиримдүүсүң, жападан жалгыз сен шеригиң жок. Allah Subhanahu wa Ta'ala мактайлы. Андан кийин экинчи адеби пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга дуа, салават айтайлы. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам хадис мазмунунда айтат: Аллах Тааланын алдында дуа көтөрүлбөй туруп кала берет, пайгамбарыбызга салават айтылбаган дуалар дейт. Пайгамбарыбызга салават айтпастан туруп кылынган дуалар көтөрүлүп мындай туруп калат экен да. Асылган бойдон калып калат экен. Качан ага салават айтылган дуа болсо көтөрүлөт экен. Ошон үчүн иншалла ниет кылайлы, биз дуа Алланы мактайлы, пайгамбарыбызга салават айтайлы. Башында, аяктарында боло берет, ортосунда боло берет. Сөзсүз салават айтайлы. Анан үчүнчү адебине урматтуу мусулмандар, сөзсүз түрдө Аллага болгон ишеним болуш керек. Бул дуаны Аллах Таала кабыл кылып атат деген ишеним болуш керек. Бул дуадагы эң номер 1 бул эмеси. Дуанын адеби да, дуанын талабы. Сиздин дуаңыз кабыл болсун десеңиз, эң биринчи не кылышыбыз керек? Биз Аллах Таала кабыл кылып атат деген ишеним менен кылышыбыз керек. Мына мен ошон үчүн айтамын, умурага көп келүүнүн сыры, урматтуу мусулман муртагандар, бир нече нерсе, бирок ошого силерге 3 нерсени айтып коеюн. Умурага көп келүүнүн сыры да. Дегеле ошо бир кайсы бир жакшылыкка жетүүнүн 3 чоң бир сыры бар да. Ошонун биринчиси Аллах Субханаху ва Таалага таянып ниет кылуу. Биз урматтуу мусулман муртагандар, адам баласы күчү менен бир жолу Субханалла деп айта албайт, урматтуу мусулман муртагандар. Алла эгерде товфик бербесе, эми чоң каржы маселени талап кылган, көп күндү талап кылган, алыс сапар талап кылган умура ажылыкка келүү, андан бетер оор амал да. Караңыздар, ошон үчүн урматтуу мусулман муртагандар, эң биринчи биз не кылайлы? Аллах Субханаху ва Таала таянып, Аллах биринчи ниетти бекем кылайлы. Экинчиси Аллах Субханаху ва Таала таянып, Аллага дуа кылайлы, дуамды Аллах кабыл кылат иншалла деп ишеним менен кылайлы. Үчүнчүсү өзүбүзгө каалаган жакшылыкты башкаларга каалап, не кылайлы? Таксырым жүрбөйбүзбү, намаз окуйлу, таксырым жүрбөйбүзбү, умура кылайлы, таксырым жүрбөйбүзбү, мешитке каттайлы деп өзүбүзгө каалаган жакшылыкты башкаларга да сунуштайлы. Өзүбүзгө каалаган бейишти башкаларга да тартып ыра көрөйлү. Өзүбүзгө каалабаган тозоктон сакталууну биз дагы башкаларга да тозоктон сакталуусун не кылайлы? Каалайлы, тозоктон сакталуусун. Ошондо сиз менен бизге да периште дуа кылат, сага ушул нерсе биринчи болсун депчи. Ошого Кудайым буйруса, ар бир дуабызда Аллах кабыл кылат деген ишеним болсун. Анан урматтуу мусулман муртагандар, сөзүбүздүн акырында Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын бир хадисине токтолойлу. Пайгамбарыбыз айтып атат, мусулмандын ар бир дуасы кабыл болот. Качанга чейин менин дуам кабыл болбой калды экен дегенге чейин дейт. Башка бир хадисте келет, мусулмандын дуасын Аллах Таала кабыл кылат, ошол замат кабыл кылат. Же болбосо кандайдыр бир хикмат, данышмандуулуктун негизинде кечиктирип кабыл кылат. Же болбосо ал адамдын башына келе турган балени ошол дуасынын себебинен көтөрүп салат. Же болбосо некен 4-үнчү варианты, кыямат күнү ага ошол дуасынын ордуна белектер, сооптор берилет. Кыямат күнү адамдын кылган дуаларына берилген белектер берилгенде адам аттин калат экен да. Аттин, дүйнөдө бир да дуам кабыл болбой эле койгондо жакшы болмок экен. Бул жактан алмак экенмин, убактылуу дүйнөдө алып пайдаланып койгон экенмин деп. Ошого урматтуу мусулман муртагандар, биз дуа кылдыкпы,
Boldu, işенип koyuңуз, bul kabul boldu. Je erteң бүрсүгүн натыйжасын көрөсүз өлгөнгө чейин. Эртең бүрсүгүн жакын арада же өлгөнгө чейин бир көрөсүз. Же сизге келе турган балия көтөрүлүп кетти Алланын өкүмүнө. Же кыямат күнү ошол сооптун, ошол дуаңыздын сообуна белек аласыз. Бир дагы дуа текке кетпейт. Ошого жашообузда ар бир парз намаздан кийин 5 мүнөт дуа кылууну адат кылайлы. Же болбосо тахажжудта бир жарым саат дуа кылууну адат кылайлы өзүбүздүн жашообузга. Андан кийин ошо күн батардан алдын же уктардан алдын бир 15-20 мүнөт дуа кылууну адат кылайлы. Мына ошентип бир убакыттарда дайым дуа кылууну өзүбүзгө адат кылайлы. Анан дуа кылган урматтуу мусулман туугандар, мына ушул сөздү айтканга аракет кылайлы. Биз дуа кылган сөзүбүздөн дүйнө акыреттин жакшылыктарынын баардыгын камтыган сөздөр менен дуа кылганга аракет кылайлы. Мисалы үчүн могул дуаны эле кылып жүрсөңүздөр болот. Кыска өтө маанилүү. Көп нерсени ичине камтыган. Аллахумма гфирли. Я Аллах мени кечир. Ата-энемди кечир. Бала чакамды кечир. Аялымды кечир. Күйөөмдү кечир. Кошуналарымды кечир. Жалпы мусулмандардын баарын кечир. Вархамни. Я Аллах мага райым кыл. Досторума райым кыл. Бала чакама райым кыл. Ата-энеме райым кыл. Жалпы мусулмандарга райым кыл, Аллах. Райым сурайм. Keçirim surayım, rahim surayım. Ve afini. Ya Allah maga afiyat ver. Afiyat hurmatlı Müslüman tutanlar Abu Bakr radıyallahu ta'ala anhu aytat. İmandan keyin kele en Allah'ın alına kımbat niyamat bulu afiyat. Afiyat degen emne dese düğünü can ahiretin ilgiligi amançılığı bulu afiyat degen. Düğünü can ahiretin amançılığı bulu afiyat degen. Ve afini ya Allah maga afiyat ver, bala çakama afiyat ver, ata-eneme, bir tuğanlarıma, dostlarıma afiyat ver. Afiyat verilgen bolsa işinde iyilik bolot. Денсаулыгында саламаттуулук болот. Кылган ишинде жакшылыктар болот. Ар кандай тосмолор анын астында тозо турган нерселердин баарын алып сал деген сөз да, тазалап кой деген сөз да. Караңдар. Вахдини, я Алла мага хидаят бер. Ya Allah bala çakama, übülöme, kıyamet günü urpağıma, жалпы insaniyatқа hidayet ver. Dördüncüsü. Beşincisi varzukni. Ya Allah maga rızık eşiklerini aç. Berekeli kıl rızkımdı. Halaldan kıl rızkımdı. Aramdan bir dağ halkım tamamına girip ketmesin ya Allah meni saktagın. Baldarımdı oşondoy bir adalı rızkı men rıztandır. Bürögö kor kılba, zar kılba. Ya Allah özün çeksiz kazangan, gaybi kazangan, özünün çeksiz kudretin menen baldarımın rızkı meselelerini çeç. Жалпы musulmanların rızkı meselelerini çeç ya Allah. Bir tuğandarım dostlarımın rızkı meselelerini çeç. Rızkı meselelerini suraydı. Andan keyin bu 5 oldu. 6-cısındayken vacburni ya Allah sen meni özün ökümüne ya Allah jeteleç. Özün ökümüne ya Allah kılууга majburlaç ya Allah. Degen sözde. Namaz okuy albaytam ya Allah. Mümkünçülük berçi ya Allah. Zekat berip farz bolуп калган бере албайтам ya Allah. Бергенге түрткү берчи ya Allah. Ажылыкка барган farz болуп калган ya Allah. Мага ажыл кылганга түрткү берчи ya Allah. Majbur berчи ya Allah. Ошентип сиз менен биз не кылайлы? Allah subhanahu wa suraylı. Ata-eneme hizmet kılışım gerek biro kıla albaytam ya Allah. Meni majburlaçı ya Allah ata-enem hizmet kılay. Koşunam menen jakşı mamile kılганга деги желание болбойт эт ya Allah. Majburlaçı men ошо менен жакшы мамиле кылайын. Важбурни. Анан кийин эң акыркысы некен? Варфa'ni. Ya Allah, дүйнөдө жана акыретте мен даражамды көтөр. Bala çakamның darajasını götür. Bala çakamны gözümнүн кареги кылып бер. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ошо мазмундарда дуа кылайын. Ya Allah, balamдын darajasını götür. Менин даражамды көтөр. Жалпы мусулмандардын даражасын көтөр. Ya Allah, дүйнө акыретте даражабызды көтөр. Дүйнө акыретте жүзүбүздү нурлуу кыл жанар ya Allah. Жүзүбүз башыбызды өйдө көтөрүп жүрө турган кыл. Балдарымды менин көзүмдүн кареги кылып бер. Көзүмдүн сүйүнүчү кылып бер. Балдарым дүйнө акыретте менин сыймыгым кылып бер ya Allah. Даражалуу кылып бер. Бир туугандарым даражалуу кылып бер. Ушул мазмундарда дуа кылайын. Оңой эле көрүсүзөрбү? Аллахумма гфирли вархамни ваафини вахдини варзукни варфa'ni важбурни. Жол важбурни варфa'ни. Мына ушул дуаны жаттап алайын. Ниет кылабыз иншалла. Мен ушул дуаны группага коюп берейин, Кудайым буйрса. Группадан иншалла жаттап коелу. Эртең ушул дуаны кимдер жаттады деп Кудайым буйрса бир сурап коебуз иншалла. Аллахым кабыл кылсын. Бүгүн гана бисмилла. Кимдин бүгүнкү күнү тавафтан бош болгон жок? Гана бисмилла. Машалла, 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 жакшы. Аллахым кабыл кылсын.
Allah'ım razı olsun. Mına урматтуу мусулман биртугандар, канчалык деңгээлде сиздерге пайда, бирок биринчи өзүбүзгө пайда да. Өзүбүз пайда алыш үчүн күнүгө иншалла сабак токтотпостон күнүгө кылабыз Кудайым буйрса. Эртеңкиге иншалла эмени Рукуну Яманинин фазилети. Рукуну Ямани фазилети, анан Хажар Асваттындагы бир эки фазилетине токтолуп, Хажар Асваттын адебине токтолуп коелик кичинечи. Барып өбүш керекпи, өппөш керекпи? Өпсө кантип өбүш керек? Кээде болот да, Хажар Асватка барат, энеден төрөгөндөй таптаза болуп, жыпжылаңач болуп чыгып келет. Бул Аллага жакында турган амал эмес бул. Алладан алсакта турган амал. Ошол тууралуу кичине Хажар Асваттын адеби, Кабатуллон тегерегинде, Хижр Исмаил деп коет, наракка жана Хатимдин ичине кирип намаз окуп атат. Ошол жактарда окуса кандай кичине маселелер токтолуп, Кудайым эртең Рукуну Ямани, Хажар Асват, андан кийин Макам Ибрахим, Хижр Исмаил, Хатим жөнүндө сөз кылайлы Кудайым буйрса. Вакыт болуп калса Замзам, анан эртең нары Сафа Марва, иншалла ошол умранын амалдарын тиешелүү нерселер. Анан наркы күндөрдөн чач алдыруу, чач кыскартуу, кайсыны сооптуу, кандай кылыш керек чачыбызды. Ал өкүм кандай өкүм бул? Сүннөтпү, мустахаппы, важиппы? Бул эмне өкүмгө кирет? Ошолор тууралуу токтолуп, чач кыскартсак канча кыскартыш керек, акырсак канча кырышыбыз керек? Ошол тууралуу иншалла токтолуп кетебиз, Кудайым буйрса. Аллахым кабыл кылсын, Аллахым ыраазы болсун. Эртеңкиге талим чечип коелу апалардан кана.